Üçüncü bab жакшылыктарды берүүчүгө алкыш айтуу жөнүндө. Уулум, билгин, орозгерлерди берүүчүгө ыраазылык айтуу ал алкоого татыктуу болгон үчүн эмес, анын буйругуна ылайык ар бир макулук үчүн милдет. Анткени кимдир бирөө ыраазычылык үчүн жанын тартуу кылса, ал баары бир ал буйругандай алкышты миңден бирин да кайтара алган жок. Ал көптөгөн жакшылыктардын ээси болсо дагы мусулман дининде ыраазылык билдирүү жана кызмат кылуу 5 парызды аткаруу менен чектелет. Анын экөө бардар адамдарга, а үчөө бардык адамдарга буйрулган. Анын бири Кудайдын бар экенин оозуң менен, сөз жүзүндө таануу жана жүрөгүң менен ырастоо. Экинчиси 5 убак намаз. Үчүнчүсү 30 күндүк орозо. Дин таануунун теңдемеси формуласы чыныгы Кудайдан башканын баарын таануу. Намаз окуу чыныгы кызмат кылууну сөз жүзүндө таануунун кемчилигин далилдейт. Ал эми орозо Кудайдын кудуретин сөз жүзүндө ырастоону чыныгы таануу болот. Сен мен кулуңмун деп айткан соң кулдуктун кишенинде болуу зарыл. Сен ал Кудай деп айткан соң өкүмдардын буйругуна баш ийүүң зарыл. Сен эгер кулдун сага кызмат кылышын кааласаң, өз өкүмдарыңдан качпа. Эгер качуучу болсоң, өз кулуңдан баш ийүүнү күтпө. Анткени сенин өз кулуңа болгон ырайымың улуу өкүмдардын сага болгон ырайымынан чоң эмес. Баш ийбеген кул болбо. Анткени баш ийбеген кул өкүмдар болууга умтулат. Ал эми өкүмдар болууга умтулган кул эрте өлөт. Кул кутурса так талашат, андай кулдан ордону тазалоо шарт. Билгин, намаз менен орозо Кудайдын өзүнө таандык жана аларды каза кылбай аткар. А эгер Кудайга таандык нерседе жаңылыштык кетирсең, бүтүн дүйнөгө орток нерсе сага тийбей калат. Билгин, намазды биздин шарияттын эгеси диний ибадаттарга кошот жана мындай деп айткан: ким намаздан баш тартса, ал дининен биротоло баш тартканга барабар. Бул дүйнөдө каапыр өлтүрүлүүгө жана уят кылынууга тийиш. Ал эми тиги дүйнөдө ал теңдессиз улуу Алланын жазасын алат. Уулум, сактан, жүрөгүң жалчыбаган нерселерге алаксыбасын жана намазды өткөрүп жиберсең болот дебегин. Эгерде намазды динде буйрулгандай үйрөнбөсөң, акылга алчак үйрөн. Анткени анын пайдасы көп. Биринчиден, кимде-ким 5 убак намазды парз кылып окуса, анын денеси жана кийими дайыма таза жүрөт. А тазалык канткенде да ыплас жүргөндөн жакшы. Экинчиден, намаз окуп жаткан адам башкаларды жамандагандан жана текеберчиликтен алыс болот. Асыресе намаздын мааниси баарына канаат кылуу жана сен табиятыңды канаат кылганга үйрөткөндөн кийин денең да табиятыңа моюн сунат. Анан да кимде-ким кайсы бир адамдай болууну кааласа, ал аны менен жолугушуусу зарыл экени да даанышмандарга маалым. Эгер кимде-ким бактысыз болууну жана күнөө жасаганды кааласа, ал жаман адамдар менен мамиле кылат. Ким бак саадат жана ийгилик издесе, бийлик ээсине моюн сунат. Ким бактысыз болгусу келсе, ал бактысыз адамдар менен жүрүшү керек. Баардык акыл эстүү эр кишилердин ырасташынча, исламдын дараметинен өткөн бийлик жана күч жок. Анын буйругундай чыныгы буйрук жок. Демек, дайыма бакубат жана бактылуу болууну кааласаң, бийлик ээсинин коомун изде жана ага моюн сунуп, бактысыз жана күнөөлүү болбоо үчүн ага каршылык көрсөтүүнүн жолун издебе. Уулум, сактан, намазга жеңил ойлуулук менен мамиле кылба. Бүгүлүп жана тизе бүгүп сүкүт кылуу толук болбосо мыскылдап күлбө. Намазды шылдыңдоо дүйнөнү жана ишенимди өлүмгө алып баруучу адат. Дагы да билип ал, уулум, орозо бул 1 жылда бир келүүчү кызмат, андан качуу пастык болмок. Акыл эстүү адамдар мындай катачылыкка жол беришпейт. Сен да андан качпа. Бирок чектен чыгып кетпе. Себеби орозо айында чектен ашуулар болбой койбойт. Сен орозо кармоодо жана орозо бүткөндөн кийин чектен ашып кетпе. Эгер 5 ыймандуу даниятчы орозо тута баштаганын билчү болсоң, сен да аларга кошулуп орозо карма. Алар менен маектешип, акмактардын сөзүн укпа. Билгин, теңдессиз Кудай сенин ток да, ач да болууңа муктаж эмес. Орозонун максаты Кудайдын өз мүлкүндөгү мөөрү жана бул мөөр бүтүндөй денеге,
колго, бутка, көзгө, кулакка, тилге, карынга жана жылаңач бөлүккө урулат. Дененин бөлүктөрүн бузукулуктан жана жарабаган иштерден кармап туруу үчүн баарына мөөр уруп коюу керек. Ошондо гана орозонун мөөрүн бузбай сактайсың. Дагы билип ал, орозо маалындагы улуу иш өзүңдүн күндүз жечү наныңды түн мезгилине калтырганың жана күндүз жечү үлүшүңдү муктаждарга бергениң. Ошентип сенин эмгегиңден ныпаа болот. Орозо бул эмгегиңдин пайдасын татыктуу адамдар көрүүсү үчүн керек. Байка, кызмат кылуунун жалпы дүйнөгө таандык бул 3 түрүндө калпыстыкка жол бербе. Демейде калпыстыкка бул 3 парзды аткаруудагы калпыстыкка кечирим жок. Жок. Ал эми баргер адамдарга гана милдет кылынган кызмат кылуунун 2 түрүнө токтолсок. Актанганга болчу жагдайда аларды аткарбай коюу мүмкүн. Бирок бул жөнүндө узак сөз кылуу керек болгондуктан эмне зарурат болсо, ошол жөнүндө гана эскертип айтылды.